Şavkat yol verdi. O kepka Şavkat emas mı? Кыргыз-тажик чегарасында 8 май күнү кайрадан чыр чыкты. Буга байланыштуу облус жетекчисинин тапшырмасына ылайык кырдаалды жөнгө салуу, чыр чыккан аймакта элдин коопсуздугун камсыз кылуу иштери жүргүзүлгөн. Айрыкча күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Маалыматка караганда, Көкташ айылынын чек тилкесиндеги чырга жер талаш себеп болгон. Тактап айтканда, тактала элек аймактагы 50 сотук жерди пайдалануунун айынан келишпестик чыккан. Ал эми Баткен районунун акими такталбаган чегара аймактарында делимитация жана демаркация иштери толук бүткөнгө чейин бул маселелерди токтотуп туруу керектиги буга чейин да айтылып келгенин белгилейт. Бул маселени межправительственный комиссия чечкенге чейин, делимитация, демаркация иштери бүткөнгө чейин бул маселелерди токтотуп турууну бүгүнгө чейин айтып келебиз. И бул боюнча кечээ дагы ушул инцидент болгондон кийин биз райондун деңгээлинде Исфара шаарынын председатели келди. Биз где-то саат 7:30 чамасында төрт көчөдө жолуктук. Жолуккан учурда бул маселе боюнча сүйлөштүк дагы. Ал кишинин ою дагы ошол жер боюнча ою ошол эл өзүнүн жарандарынын сөзүн айтышты. Убактылуу ушул эгерде өрүктү кагып иштетсе болот дейт, өрүктү иштетсе болот көчөттөрүн, бирок ошол эгинди экпегиле деген немени айтып атат. Себеби мен айттым ал кишиге түшүндүрүп, бүгүнкү күнгө чейин биз жерин дагы эгип, жүгөрү же болбосо башка эгин, кара эгин эгилип келгенин түшүндүрүп айттым. Бирок ал кишиге туура эмес немелер жеткиргендиктен бул киши дагы туура эмес түшүнүп атат да. Расмий маалыматтарга ылайык, Чыр-Чатак тажик аскер кызматкерлери тарабынан чагымчыл аракеттер менен коштолуп, топтук куралдан кыргыз тарапка ок атышкан. Учурда тактоо иштери жүрүп жатат. Ал эми кырдаалды турукташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Баткен багыты жана Тажик Республикасынын Исфара багыты боюнча чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болду. Атышуу учурунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын 3 аскер кызматкери жана 1 жаран ар кандай даражадагы жаракат алган. Жабырлануучуларга өз убагында тиешелүү медициналык кызмат көрсөтүлүп жатат. Окуя катталары менен 2 тез жардам мунаасы жиберилген. Кечээки ошол 18:30-19:00 чамасында бизге ошо телефон чалып келип түшкөн тез жардам кызматына. Ушу Көкташ айылында жабырлануучулар бар депчи. Ошол учурда эле биз Баткен областык үй бүлөк медицина борборунан тез жардам мунаасы, анан Самарканддагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунан 2 тез жардам мунаасы окуя болгон жерге жөнөшкөн. Анан жолдо келаткан 2 машинада булар өздөрүнүн машинасынан салып жөнөшкөн, попути машинагачы. Анан биз жолдо тез жардам мунасынын биринчи бир бейтапты кабыл алып, ошол жерде медициналык жардам көрсөтүп, областтык ооруканага алып келдик да. Областтык ооруканага жалпысынан 4 жаран алып келдик. 3-өө аскер кызматкери, бирөөсү ушул Көкташ айылынын жараны. Жараат алган жергиликтүү тургун амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Жаңжалдан жабыркаган аскер кызматкерлери дарыгерлердин көзөмөлүндө облустук ооруканада дарыланып жатат. Дарыгерлердин айтымында ок тийген бир аскердин абалы салыштырмалуу оор. Анан 2 аскер кызматкерине көкүрөгүнө ок тийген. Аларды бирөөсү сквозное ранение касательный, аны биринчи медициналык жардам көрсөтүп, ага хирургический обработка жасап, анын абалы жакшы, азыркы күндө травматология бөлүмүндө дарыланууда. Андан кийинки 3-чү жараныбыз бул аскер кызматкери, анын дагы колуна жана көкүрөгүнө тийген. Ал ок алынды ал жерде. Анда эч кандай коркунуч жаратпайт. Анын абалы туруктуу, жакшы. Бүгүнкү күндө ошол травматология бөлүмүндө дарыланууда. Анан бир аскер кызматкерибиз бүгүнкү күндө абалы оор, реанимация бөлүмүндө келген убакта бизде ошол операция жасалды. Операция жасалып, ошол ок алынды. Анан бир ок ошол 11-чи омурткада турат. Бирок ок биринчи кезекте биринчиси жүлүн омуртканы жабыртаткан. Жүлүндү жабыркап туруп, азыркы күндө абалы оор бойдон калууда. Окуяда жарандар жашап турган турак үйгө өрт коюлган. Өрттөнгөнү кыргыз жаранына таандык болгон. Жанын аман алып калуу үчүн качкан жарандардын өмүр бою тапкан кирешеси, кийим-кечеси баары күйүп кеткен. Район акими атайын ыкчам комиссия курамын түзүп, жабырлануучу тарапты турак үй менен камсыздоо же үй куруу чечими болорун билдирди. Эми үй күйгөн жаран боюнча биз комиссия түзүп, ошол комиссиянын негиздемесинин негизде жардам же болбосо дагы ошол үйүнү кайрадан куруу боюнча качан ошол комиссиянын чечиминин негизинде гана анан биз чечим кабыл алабыз.
Чек ара аймагында катталган окуядан кийин эки өлкөнүн вице-премьер жана тышкы иштер министрлери, жергиликтүү бийлик башчылары бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Канышай Ашимова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.